17 жашында анын жашоосундагы бардык мүмкүнчүлүктөр жабылды. Талибан бийликти алганга чейин ал күнүгө эртең менен бир тууганы менен бирге мектепке даярданчу. Эми соңку убакытта афган кыздарынын адам укуктары дээрлик тебеленди. Айлам куруду. 11 жыл бою жада калса мектептен үйгө аман эсен жетерибизге ишенбеген оор кезеңде да тобокелге салып окуп жүрдүм. Атам майып болсо да бизге дептер, калем сатып берем деп катуу иштеди. Ушул кыйынчылыкты кечиргенден кийин бизди үйгө олтургузуп коюшту. Ал классында эң жакшы окуп, доктор болгусу келген. Классташтарымды, мугалимдерди, китептерди баарын сагындым. Ийгиликке жетип жашоомду оңдогум келген. Эми анын баары кол жеткис кыял болуп калды. Анын үй бүлөсү эптеп күн көрүп келген. Алар жаркын келечекке билим аркылуу жетүүнү көздөгөн. Жалаң эркек Талибан бийлиги алдында аялдар коомдук иштерден алыстады. Аялдарга жумушка кайтып барууга уруксат бериле элек. Өз укугун коргоп жүрүшкө чыккандар ур токмокко кабылды. BBC Кабулда электр зымы менен сабалган демонстранттардын бирине жолукту. Аялдардын бир мууну өзүн курмандыкка чалып, коркунучту кабылдашыбыз керек. Августка чейин ал үй бүлөсүндө 6 кишини багып келген. Эми ал жумушсуз калды. Балдарымдын бүдөмүк келечегин көрүп, зээнимге ийит. Менин эркиндигим, үмүтүм жана дымагымдан ажырадым. Талибан мурункудай болбой, өзгөрүп, башкача болуп калганын көрсөткүсү келет. Бирок алардын сөзү ишине дал келбеди. Бул аялдар маселесин тейлеген министрлик болчу. Талибан өкмөтү аны жоюп салды. Анын ордуна элдин жүрөгүн түшүргөн мурунку Талибан режими учурундагы шариаттын аткарылышын көзөмөлдөгөн мекеме түзүлдү. Биз Талибан башкарган Афганстанда аялдардын келечеги кандай болот деген суроону иликтедик. Бул суроону Талибандан афганстандык аял журналист сурап жатканын элестетүү кыйын. Талибандын өкүлүнүн кыздар мектепке жана аялдар жумушуна качан кайтып барса болорун сурады. Кыздар өздөрү мектепке барбай жатат. Биз аларды мажбурлай албайбыз. Аларды токтоткон эч ким жок. Өлкө боюнча кыздар мектептерин ачууну пландаганбыз. Силердин өкмөт жетекчилериңер кооптуу кырдаалга байланыштуу кыз келиндер азыр жумушка, кыздар болсо мектепке барбай турушу керек деп айткан. Демек силер уруксаат берип, бирок алар өздөрү барбай жатканы калп болуп жатпайбы? Мурунку өкмөт кыздардын мектептерин ачууга бир нече жыл аракеттенген. Эмне үчүн силер бизди бир нече күндө ачып коет деп ойлоп жатасыңар? Канча убакыт кетет? Өлкөдө кыз келиндер кайра качан билим алуусун уланта аларын, аялдар жумушуна качан кайтып барса болорун билүүгө акылуу эмеспи? Мүмкүнчүлүк болору менен биз аларга уруксаат беребиз. Аялдар керек болгон тармактарда аял кишилерге иштөөгө уруксаат берилет. Аялдар Афганстандын келечеги. Бирок өлкө калкынын жарымын түзгөн кыз келиндерге учурда орун жок. Афган кыздары дүйнө коомчулугу Талибанды жоопкерчиликке тартабы деп суроо салууда.